Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базары жок каналы. Бүгүн сиздерге Сокулуктан 12 соток сатылуучу жер участок көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп участокко баруу жолу түшүндүрөйүн туугандар. Мен турган жер Мельничная көчөсү жана Центральный Фрунзе көчөнүн кесилишинде турам. Ориентирди бул о жердеги больницага алсаңыздар болот, ушунун туш тарабында туугандар. Ушул жерден сиздер Мельничная менен ылдый карай 450 метрде жүрсөңүздөр, Мельничная жана Труда көчөсүнүн кесилишинде сатылуучу участогубуз жайгашкан. Бул жерде 114 лицейге деле ориентир алсаңыздар болот экен туугандар. Анан бул жерден түз Бишкек шаарына жүргөн маршруткалар бар. Центр мынакей, центр деле бул жерден жакын туугандар. Центр бул жерден көрүнүп турат. Сокулдун центри. Бул жагы больница жана бул жагы ар бир 7-күнү болчу базар туугандар. Ал дагы жакын экен. Эми калган маалыматты участокко жетип берейин туугандар. Чоң жолдон түнүктү карай келип атсаңыздар, оң тараптан мындай дарбазаны көрө аласыздар. Бул жагында кирпичтен салынган жаңы үй. Анан ушул дарбаза бүгүнкү чыгышта сатылуучу участоктун дарбазасы болуп калат. Участок жалпысынан 12 соток. Түштүк чек ара бул жерден башталат. Түндүк чек арасы туугандар мынакей бул жакка чейин. Так, электр энергиясы бар экен, суусу бар, природный газ бар экен. И жолдор мынакей асфальт туугандар. Жол асфальт. Бир аз эле жүрсөңүздөр бул жерде Труда көчөсү менен Мельничный көчөсү кесилишет экен туугандар. Ошого жетпей эле оң тарапта сатылуучу участок жайгашкан. Видеонун башында айткандай, бул жактан мектеп, центр, өйдө турганда больница, бул жактан воскресенье болгон базары баары жакын болуп калат туугандар. Жана эң эле түндүк чек арасы мына бул жерге чейин экен туугандар. Бул жерге чейин документи боюнча айтсак, бул үй менен документ азыркы учурда бир алган киши болсо, ошол өзүнчө бул жагыны бөлүп берет экен. Ушул үй ээси азыркы учурда участокты бөлүп сатып аткан учуру туугандар. 12 соток участогунун бул жактагы. Так, дагы эмне маалыматы? Эми сиздерге участоктун ички тарабын көргөзөйүн. Мектеп, садик, центр, центрдеги көп объекттер, бияктан базар жана башка көп эле Сокулдун центриндеги эмелер жакын болуп калат туугандар бул участокко. Андан ары жана киргенде эле мынакей туугандар ушундай кенен жер. Так, түштүк чек ара мынакей бул шифр менен түз мындайынан кетет. Түндүк чек арасы могу заборго чейин туугандар. Мынакей могу жерге чейин. Так, андан ары азыркы учурда бул жерге малина эгилген учур экен туугандар. Түз тегиз болгон 12 соток жер. Так, андан ары мынакей жерди көргөзөйүн. Так. Дагы эмне маалыматы? Эң эле түндүк чек ара мына ушул жерден мондайынан түз. Бул жагы туугандар могу коштан чөп баскан жерине чейин. Бул жагы мозунтор менен мындайынан түз кетет туугандар. Эң эле чыгыш чек арасы. Мынакей бул жакка чейин болуп калат, мозунторго чейин болуп калат экен. Чек аралар көрүп байкалып атасыздар. Мынакей. Дагы эмне маалыматы туугандар? Жана айткандай, бул үй ээси могу участогунун бери жагын бөлүп сатып аткан учуру. Анан так баасы болсо сотогу $3000 экен туугандар. Анан дагы бир аз торг сүйлөшүү болот туугандар. Ошондо 12 соток $3000 канча болуп калат? Так. 12-ни көйтөз 3-кө 36 экен туугандар. Дагы сүйлөшүү болот. Анан бул видеону участок издеген дос туугандар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда мен сиздер менен коштошом туугандар.